ушул театрлардын баардыгынын өсүп-өнүүсүнө аябагандай зор салым кошду. Бул киши директор болуп турганда баардык театрлар чыгармачылык жактан дагы жана финансы деп коебуз да, каржы жагынан дагы болуп көрбөгөндөй бийиктикке жеткен ошо театрдын баары. Макем иштеген театрдын баары. Ал үчүн сахна дүйнөсү ошол болчу, жашоосу ушул болчу. Көп эле баарыбыз актер болуп жүрөбүз. А кишичелик. Баарыбыз алыбызча сүйөбүз го, бирок а киши ошо. Түн ичинде деле ушул жерде, күндүз деле ушул жерде. Театрдын ичинде жамандык болобу, жакшылык болобу, мындай замдарын жумшап койсо деле болот. Өзү баш болуп бүтүрмөйүн такыр. Ушундай адам эле да. Өзгөчө боорукер болчу. Ошол иштеген жердеги театрлар бүгүн өз баса белгилеп айтып келген. Ийин токтоп болот. Бүгүнкү күндөгү сахнанын сөзсүз түрдө бул Марат Үсенович Алышбаев биздин корифейлерибиздин бири. Бул адамдан сага калбаган киши жок. Баскан турганы, ойногон ролдору баардыгы бизге үлгү болчу. Не деген залкал актерлор менен кошо иштешип, не деген спектакльдерди, не деген образдарды жаратып, кандай гана поколениядагы мен деген чоң актерлор дагы ушу теңирленге аракет кылып жүрүшчү эле. Алты бир тууган элек, эң улуубуз, тунубуз ушул абам эле. Абамдан кийин 4 агам, бир эжем бар, кенжеси мен айла жок, колдон келбейт экен. Оору, асылган оору албай койбойт экен. Бөйрөгүм өксөрүп, эмне кыларымды билбей айлам кетти, арам турам чынында.